Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата улуу жеңиштин даңкы өчпөйт деген сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында мен силерди сабагыбыздын максаттары менен тааныштыра кетейин. Билим берүүчүлүк максатыбыз улуу ата мекендик согуштун Кыргызстанга тийгизген таасири жана улуу жеңиш жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз окуучулардын билим билгичтиктери өнүгөт, логикалык ой жүгүртүүлөрү өсөт. Тарбия берүүчүлүк максатыбыз сабакта түшүнүү менен чынчылдыкка жана патриоттуулукка тарбияланасыңар. Балдар, силер билесиңерби? Улуу жеңишти биз жыл сайын 9 май күнү белгилеп келебиз. Мына быйыл болсо 2020 жылдын 9 майында улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилегени турабыз. Эмне үчүн 1945 жылдарга чейинки согушту улуу ата мекендик согуш деп атап койгонун билесиңерби? Анткени бул жылы Совет эли Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүшкөн. Ошол себептен улуу ата мекендик согуш деп аталып калган. Бул жылдары көптөгөн өлкөлөр чоң кыйроого учураган. Бул узакка созулган согуш биздин кыргыз элибиз үчүн да эң маанилүү окуялардын бири болуп калган. Эми балдар, бул оор жылдары кыргыз эли кандай эрдиктерди көрсөткөндүгү жөнүндөгү маалыматты фонд коюп отуруп угабыз. 9 май жеңиш күнү бир эле кыргыз эли эмес, жалпы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согушту жеңген күнү. Бул согуш учурунда кыргыздардан аскерге 360 миңден ашык адам аттанып, алардын ичинен 1000ге жакыны аялдар түзгөн. 30 миңден ашык кыргызстандыктар республикадан тышкаркы аскер өнөр жайы ишканаларына жөнөтүлгөн. Ошол эле мезгилге Кыргызстанга Украина, Россия, Белоруссиядан өнөр жай ишканалары көчүрүлүп келинген. Алар фронтко бардык жагынан жардам көрсөтүшкөн. Кыргызстандын өнөр жайлары советтик армияга көп сандаган кийим-кечектерди берип турушкан. Азык-түлүктөр боюнча миллиондогон банка консерваларды, көп учурда кант, колбаса, тамеки, дагы башка азык-түлүктөрдү жөнөтүп турушкан. Меймандос кыргыз элибиз кыйын мезгилдеги ачкачылыкка жана жетишсиздикке карабастан көчүрүлүп келгендерге колунан келишинче жардамдарын көрсөтүшкөн. Согушка кеткендердин ордуна аялдар, өспүрүмдөр, балдар, башка кемпирлер согуштун жана эмгектин майыптары күнү түнү менен иштешкен. Кыргыздардан согушка кеткендерден 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Биздин аскерлерибиз да душмандарды жеңип чыгуу үчүн чоң эрдиктерди көрсөтүп келишкен. Согуштагы эрдиктери үчүн биздин 150 миң кыргызстандык жоокерибиз орден, медалдар менен сыйланышкан. 76 жоокерибиз Советтер Союзунун баатыры деген сыймыктуу наамга ээ болушкан. Алардын ичинен 29 жоокер даңк ордени менен сыйланышкан. Карагылачы балдар, биздин кыргыз аскерлерибиз дагы кандай эрдиктерди көрсөтүшкөндүгүн. Ошентип, фашисттик Германияны жеңүүдө, тынчтыкты орнотууда биздин аскерлердин, тылдагы эмгекчилердин да салымы чоң болуп, тарых барактарына жазылып калган. 1945 жылы 9 майда Совет эли жеңишке жетишкен. Ошол кубанычтуу күндөн ушул күнгө чейин 9 майды улуу жеңиш күнү деп белгилеп келебиз. Мына балдар, бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдиктерин эскерүүчү күн. Балдар, жеңиштин таттуу даамын таткан ардагер аталарыбызды көрүп, алар менен чогуу жеңиш күнүн белгилеп жатканыбыз биз үчүн чоң сыймык. Анткени барган сайын согушка катышкан ардагер апалардын саны азайып бара жатат. Согушка катышкан ардагер аталарыбыз өз өмүрлөрүн аяшпай биздин келечегибиз үчүн күрөшкөндөрүмүзгө чоң ыраазычылык, кезекте аздык кылат. Көрдүңөрбү балдар, биз согуштан кийин көрөлүп, анын запкысын тартпагандыгыбыз, гүлдөгөн эркин өлкөдө жашагандыгыбыз үчүн баш ийип таазим кылабыз.
дайыма өлкөбүздө тынчтык болсун. Окуучуларымдын аткарган иштери. Коргоп мекен энесин, кангояп денесин, ата журтун унутпайт, оккочкандар элесин. Эстеп үйдө балдарын, эмсе үйдө алганын. Төр өткөрбөй душманды, түкпөдүң кандарды. Ойло күлгөнүн, ойнорки жүргөнүн. Качасын дейди аталар, канжыттанга күргөн. Каргыш согуш канча жанды жалмадың, каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, каргайтаны кара кийген энелер, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары, баралып кетти жаңыш майрамы, бактар күлдөт тегиз мөбө байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да, тынчтык бузуп, тыным албай сайрады. Мейли торгой, бузсун тынчтыкты көргүм келбейт, өлүмдүм менен мылтыкты. Soğuş bitti, tanıdık son kucarattı. Soğuş bitti, tınçlık gündün taң attı. Күндүр мекени бесеч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш Biz durmuşta atalardan geç gelip, dev atıştan soğuş otun geçmedik. Atalar törelekte biz üçün. Hala verdi tan aldığında tepselip. Biz durmuşta arkalardan geç gelip. Halıstan adam kanın geçmedik. Hala törelekte biz üçün. Hala verdi. Bomba aldığında tepselip. Тынчсыз жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жерине кандуу согуш башталды. Коргоп мекен энесин, кангояп денесин, ата журтун унутпайт, оккочкандар элесин. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн Soğuştan balası apasına жазган каты. Апаке, ак сүтүңдүн айланайын апаке. Senin kандай kişik ekenliginde bilbesem bu katı sağam cezbay bolçunum. Senin akılmandığına, hayratına, senin küçüğüne işenip жазып oturgan kezim. Oşense de emni dep жазууга, emni dep aytууга söz таба албай алакандай ак баракты тиктеп oturgan kezim. Акыры түбү менин кылгандарымды туура деп табарсың, оба апа, сөзсүз тура дейсиң. Ошентсе да жүрөгүңдүн түкүрүндө мага айтылбаган суроо калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү жарык дүйнө менен жалгыз кантип коштошуп кете бердиң? Айтастайлы 28 батырдын эрдигинен баштайлы, өлүм менен кармашкан шердигинен баштайлы. Чоң Москванын алдында кара жер түттү кар болуп, кайранада мок котуп, кардын үстү кан болдум. жеңиш күнү алыстагы от болуп көрүнчү. Бизди көргөн бул жеңеш катышкан өрт ичинде жаралган атам. Кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиштин майра Kan soğuş kapalarda barışkan, ömürlerin topuk elge sağışkan. Yolboz çürek, jokerlerdir, caraçların tanışkan. жаш кылдырып шаттанган. Аттанган туылган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскери лаба, улууңар жоокер эл үчүн.